Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Сакталып туруптур да. Мону неге көгөрүп отурасыңар деп атам. Жок, Бишкектен түнү менен келип. Сен келип туура маалыматты жеткизген. Ушул жерге келип, складка сакталып, андан кийин тигине тетигин жыйналып туруп, анан элдерге кетип атат азыр. Жүрсөңүз? Жок, порядок болуш керек бул жерде. Бул жардам алып атасыздарбы? Элге кызмат кылайык деп ушул жерде турам, өзүм мугалим болуп иштеймин. Сиздер салып берген нерселердин бүт барын ушинтип алып кетип атышты. Салам достор, салам Несакырдын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Баткенге чыгып аткан маалыбыз. Мына ушул жердеги кыргыздын ыран жигиттери менен буга чейин 2 фуран жибергенбиз. Азыр 3-үчүсү кетти. Анан ошонун аркасынан сиздер берген ушул гуманитардык жардамды өз ээлерине, ошол жакта жашап аткан карапайым элдерге алып барып берген атабыз да. Мынакей достор, биз Баткен шаарындабыз. Бул жакта аэропорт, биякты көрсөтүп кой. Сиздерге азыр бул жердеги складтын кандай акыбалда сакталып, кандай таратылып атат элдерге, сиздер өзүңүздөр салып кеткен нерселерди, мына бул жакта мондай склад бар экен. Азыр кирип сиздерге көрсөтөбүз. Анчес кызматкерлери иштеп аткан мал экен, Assalomu alaykum. Кандайсыздар? Жакшы? Иштеп атасыздар? Несакыр берүүчү Умардадан. Бул жакта бир сыйра келип көрүп коелук дегенбиз. Складтар кандай, эмне болуп атат, кандай таратылып атат. Азыр жумуш жүрүп атат. Очередте салып атышат. Жүктөп атышат. Азыр кетип атабы? Кайка? Айылдар. Помощь. Ооба. Камаста. Ким бул жакка ответственный? Склад. Завсклад. Завсклад ичинде жүрөт казыр мен старший чакырып берем, ошол жерде туруп туруңуздар, Biz bari verelim. Ошол жерде туруп турсаңыздар. Прессовга, прессовга. Сурооңуздар болсо мага берсиңер. Жүргүлө. Бул жер эми военный час өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Жок, тиги элдин келген кум помощун биз көрөлүк да, туурабы? Көрсөтүп коелук. Азыр жоксу келип койсун, болду ошол эле. Эми жарандык жери болсо макул, өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Абна бул байке турбайбы? Тиги байкен жок. Шу байке? Жок, бул эмес, бул военный киши. Жүргүлө жакта бар, көрүп коелук. Байке түшүнүп атасыздар, бул жагы эмес. Эгер суроолор болсо мага бериңиз. Ошол жакка барып көрөлүк да. Эмне болот? Көрсөтөм азыр. Энчесин пресс службасын сурооңуз болсо мага кайрылыңыз. Кечинде да бул жерде военный адамдар кайрылып кеттир, бир аз турмес болуп калды. Анан энчестин өзүнө кат жөнөтүңүздөр, канча кирип атат, канча чыгып атат. Эгер интерес болуп турса, эгер маалыматы жок болсо, бул жерде кечинде жалган маалыматтар кетиптир. Эч нерсе келбей атат, эч нерсе чыкпай атат дегенчи. МЧСтин Facebook сайтына кириңиздер, МЧС Кокейжиге кириңиздер. Жок, сайтка киргенде ма элдер айтып атпайбы, келбей атат деп. Кум помощь. Именно ошо кайсы эле экенин билип, жерине барып көрдүңүздөрбү? Ооба. Сиздер менен чогуу барсак болобу, эгер ошо жалбаган элдер. Чогуу барабыз азыр. Биздин фура тиякта келип атат. Түшүндүм, азыр бул жерге кирсеңиз, военный, бул жер территория военный болуп атат. Жок, мен журналистмин, байке. Түшүнүңүз. Мен журналистмин. Журналистке бардык жерге киргенге, Кыргыз Республикасынын жаранымын. Мен журналистмин. Бияк болсо элден келдиби? Элден элге берип атасыңар да турабы? Анан ошону эле көрүп коелук деп атабыз азырчы. Көрсөтүп коюңуз, бир сыйра экскурсия болуп көрүп коелук. Ушул эмеде штабта. Көрсөтүп коюңузбу? Көрсөтүп коебуз, азыр военный ответственный чыксын, ошо болду, ошол эле. Без вопрос, көрсөтөбүз, баарын көрсөтөбүз. Көрсөтүп жүр, көрсөткүлө. О, мына жактарды тартыш керек деп барып көрсөткүлө. Assalomu alaykum. Кандайсыңар жигиттер? Жакшы, Кудайга шүкүр. Өзүңүз? Кандайсыңар? Жакшы. Сиздерден сураныччы, анан военный балдардын беттерин көрсөтпөңүз. Жок, көрсөтпөйбүз. Военный балдардын эч кимге кереги жок. Бизге бул гуманитарный помощь элден келип аткан нерсе, ошол интересно. Эмне үчүн барбай атат? Эмне үчүн бизге чалып атышат? Түшүндүм сизди. Эмне үчүн те Бишкектен бери атайын ушул жерге келишибиз керек. Болду ошол эле. Беттер жок тартса. Ушул жерде сакталып туруптур да. Булар качан кетет? Булар мындай, өтө тез бузулуучу азыктар. Тезирээк кетет да, эгер мына май, ундар
узагыраак сакталат да. Булар ушул жерге жыйылат дагы. Мисалы үчүн бул жерде өздөрүнүн резервтер болуш керек. Мисалы үчүн резервтер азыр баарынын келгени эле сразу таратып салсак, кийинки айылга жетпей кала турган болсо, бул жерден дагы кошуп бөлүп бериш керек. Силердин оюңуздарда мындай болот. Бул складтын баарын бош коюп туруп эле эч нерсе жок болуш керек дегендей маалымат болуп атат силерде. Жана нуждающийлерге алып барып беришиңер керек. Нуждающийлерге мындай болуп атат. Момундай болот да, бияктачы жөнөкөй эл чогултуп берип атат, мамлекеттин ал келбесе. Туурабы? Жөнөкөй эл берип атат, ошол элдикин элге эле берип коюш. Ошол эле да жумушка туурабы? Анан бербейсиңер эмне монтуп турат? Ошол сурооңузга конкретный жооп берем, болду ошол эле. Чакырыңызчы немелерди, ответственно. Могу ичим экен? Могу бербейсиңерби элдерге? Эмне биякта көгөртүп атасың? Кайсы көгөрдү? Эмне сөзүн доказать бериң, көгөрдү деген сөз. Эмнеге көгөртүп атасыңар деп атам? Жок, көгөрдү деген сөздү доказать этпеңиз. Бул бүгүн түштү. Мен деген 5 жылдан бери ушу менен иштейм аке. Мына ачып көрсөтсөңүз. 5 жылдан бери ушу менен иштейм. Жок, 10 жылдан мурун иштеңиз. Мен анан билем, оны азыр ачпаңыз алдан. Токтотуңуз. Жок, токтотуңуз. Мына бул жерге айыл өкмөттөр мынантип келет. МЧС бул жерге айыл өкмөттөргө бөлүп салып берип атат. Бирөөсү токтотуңуз. Бул азыр эле түшкөн. Жок, сиз айтып атасыз, азыр эмне көгөртүп атасыңар? Көгөртүп деген сөзүн далилдеңиз, анан дальше сөйлөңүз. Көгөртүп кетет бул. Жок, далилдеңиз. Хорошо, далилдеңиз. Көгөртүп кетет. Далилдеңиз. Көгөртүп кетет. Далилдеңиз. Кандай далилдеңиз? Көгөргөнүн далилдеңиз. Абалхан. Абалхан ким болуңуз бияқта? МЧСтин пресс службасында. МЧСтин пресс службасы болсоңуз мындай кыйкырбай мындай нормально сүйлөсөң. Сиз кыйкырткан алып атасыз. Кана көгөртүп атасыңар. Эмне? Стрессовый устойчивость деген болуш керек баке. Хорошо, макул. Мындай кармасыңар өзүңөр. Сиз айтасыңар. Бол деген ушул жерде тура берсе көгөрөт. Тура берсе көгөрөт. Бат бул жерде мөөнөт өтүп кетчү товарларды сразу алып барып берип атасыз деп атасыңар. А бул эмнеге турат анда? Бул бүгүн түштү. Эртең бүгүн түштү эмнеге турат? Жок, сиз кызык экенсиз. Мына мен сизге жооп берейин, толук сурооңузга. Кандай кызык экенсиз? Улантыңыз мына. Сурооңузга толук эмне өргүп чыгыш керек. Жок, сурооңузга толук. Алып барып бериш керек. Жок, мына Алып кетишет. Качан? Мына жүктөп атат. Көрөт атасың? Ушунун баарын алып кетеби? Алып кетет. Алып кетеби? Баарын алып кетет. Обязательно Бишкектен бери келип ошону айтышыбыз керек деп биз Ким сиздерге. чакырдыңыз? Кел Эл чакырып. Биз билебиз. Эл чакырып. Биз билебиз. Эл чакырып. Муну баары кетилет. Эл чакырып. Жок, суроону туура бергиле ким? Туура эле берип Туура бергиле. Обязательно ушул жерде бул жерде эмне турат деп. Бул складта турат. Андан кийин таркатылат. Бул билесиңерби канча убакытта бузулуп кетет бул? Бул деген силерде бир жумадагы турбайт. Бир жердечи. Бир күндө, 2 күндө баары кетет. Жаңы эле айтпай, ошол 1-2 күндө кеткендер. Кошо келип могу жерде туруп анан мынча күндөн бери эмне турат деп айтсаң, 1-2 күндө кеткендер сразу кетет. Бул жакта көпкө сакталуучулар деп атпайбы баке? Каяктан билдиң канча сакталып турганын? Каяктан билдиң канча жасап? Биринчи сен өзүң айтып кана, мен айтам. Менин атым Умар Даданов, Нисакар Бериш. Менин атым подполковник Жолдошбаев, Респект МЧСтин сотрудниги. Дайбек. уруксат болсо. Дагы эмне сурооңуз? Уруксат болсо. Сиздин сурооңузга жооп берели, азыр жөн эле келип сиз бактанга туруп мындай кылып атасыз. Сизге жооп берели, сурооңузду даана бериңиз, ар бир сурооңузга жооп алыңыз, аягына чейин, анан кийин сүйлөңүз. Элден келген нерселерди элдерге алып барып бергиле. Сиз ошол сөздү бетиңизге кармалап атасыз ошондо. Бул условия храненияны билесиңерби кандай экен? Бул бизге кандай келсе ошондой турат. Жок, түшүнүп атам ошону. Бизде могу скалаттын ичи баары условия хранения деген нерсе бар. Баке, условия хранения деген нерсе бар. Уксаңыз, анан бул жерде складка келди, биякта андай условия жок да. Сразу бат-баттан элдерге алып барып таратып бериш керек. Биз эмне кылып атабыз? Турбайбы мына? Жүрүңүз көрсөтөлү, жүктөп. Жок, мен азыр карап атпайм буну. Жүктөгөн көрсөтөлү. Сиз мына качан кетет? Сурооңузду бериңиз, аягына чейин жоопту күтүңүз. Мен азыр мындан айтып атасыз. Мен ушуга жооп берейин, Бул бүгүн келди. Эртең азыр мынаны угуп туруңуз. Чукулай угуп турсаңыз, мен сизге жооп берейин аягына чейин. Сиз менен алаксып атпайсызбы? Эмне алаксып? Сиз алаксып атпайсызбы? Тигин чукулап угуп. Мен оюм башка жака кетип атат. Мен оюм башка жака кетип калып атат. Мен биякта кармасамбы? Жок, хорошо. Мен мага суроо бериңиз, аягына чейин угуз, болду ошондой эле. Сиз айта бериңиз. Эмнеке? Макарон. Сурооңузга жооп аласызбы? Аягына чейин. Жок, айта бербейсиңерби силер? Сиз чукуласаңыз, мен көңүлүм башка жака бөлүнүп кетип атат. Эмнеге? Мен колуңузду монтуп атсаңыз, мен ойлонуп кетип атам. Ошол эле. Эмнеге ойлонуп кетип атасыз? Ойлонуп кетем. Жок, мындай эле акырын эле, жөн эле түшүндүрүп эле берип коюңуз болду. Мен сизге жооп берейин, келиңиз, Колдоп. Жүрсөңүз? Суроо берип атпайсыз. Жок, жүрбөйсүзбү? Мен сизге кенен жооп. А мына ушунчук төшөт экен, Азыр эмнелер кетет? Бул жака МЧСтин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн продуктулары кетип атат. Буга чейинки. МЧСке эмес, МЧСтин балдары жүктөп атам дейт. Элге кетип атат. Элге мындай кылып упаковать этип туруп жиберип атасың. Жакшы. Сурооңузга аягына чейин жооп аласызбы, албайсызбы?
Жо, сүйлөй бербейсиңби силер? Мен эмне кылып атам? Сиз басып кетип атпайсыз, сиз басып кетип Басып баратсам сүйлөй бербе? Мону кылып атат. Бүгүн мисалы үчүн Бишкектен силер жөнөткөн товар, элден келген продукты мындай болот. Бул жерге келип түшөт да. Мисалы үчүн бунун баарын Кызыл Кыядан түшүрүп салсаң, бул жагына жетпей калат азыр. Өтө көп айылдар бар, ошонун баарына тегиз бөлүп бериш керек. А сиздер жөнөткөн продукту бул жерде келери менен складка түшүп атат да, айыл өкмөттөрдөн заявка келет. Бизге мынанча ун, мынанча кап, мынанча май керек дейт, ошону бөлүп туруп анан баарына тегиз жөнөткөн аракет кылып атабыз. Азыр бул жерден келген КАМАЗдын бардыгын эле бир айылга таратып салсаң, башка айылдарга алып кетет. Ошондуктан бул жерде порядочный кетип атат. Жок, жетип атат. Жетет баарына. Эмне анан бир айылга таратып салсак болот. Жок, сиз айтып атпайсызбы, азыр келген нерсени сразу эле түшүрүп берип болмок. Кыргызстан, Кыргыз Республикасы азыр бул жерге жиберип атат да. Түшүнүп атасызбы? Түшүнүп атам. Анан кандай буну азыр деген алып барып таратып салсаңар эмкеде толбой калабы? Жок, толбой калышы. Толбой калса мына мүмкүнчүлүк бар, айткыла. Жиберишсин да. Мындай. Биз согуш болгон биринчи күндөн бери ушул жердебиз да. Мисалы үчүн элден бир күн, 2 күн жардам топтолсо, бул жака келгенче да 2 күн өтөбү. Мисалы үчүн түндүк жердин дегесинен 4 күн убакыт кетет. 4 күндө эл ачка турбайт да. Биз бул жерде өзүбүздүн кампадагы болгон товардын баарын, МЧСтин карамагында турган товардын бардыгын ал жака жөнөткөнбүз, биринчи жардамды. Андан кийин кампа бош болуп калды. Бунун ордуна кайра кампаны толтурдук дагы. Эми келген нерсени ар бир айыл өкмөт өзү бөлүп биз арыз менен кайрылып атат. Арыз менен кайрылганда, Буга чейин кайер жабыркаган болсо ошол жердин баарына жөнөтүп атабыз. Бүт баарына ооба. А эмне мага чалып атышат, анда барбай атат. Ошол жерге сиздер чогуу барат. Я сонда экен. А биякта упаковать этип, мод даярдап туруп жиберип атасыңар. Бул канча үй бүлөгө бир ящик? Буну билбейм, айыл өкмөттөр өздөрү бөлүп берет. Буну айыл өкмөт ачып анан өздөрү кимге канча керек болсо, ал жерде айыл өкмөт өздөрү бөлүп берет. Складтарга ким жооп берет? Складка жооп бере турган адамдар бар. Ошолор чакырылсın. Сиздерге кошумча маалымат берип койсок болот. Иә. Учактар эмеле. Бул жак эмне? Бунун койлор бар. Эме болду. Кечинен нарындан атайын койлор жөнөтүшкөн экен. Бул жакка атайынбы? Чөптөрдү коюп, жемдерин берип, багып өлтүрбөй кайсыл айыл өкмөткө муктаж боло турган болсо, койлорун кошо жеткирип бергенге аракет кылып атабыз. Жакшы, жакшы. А биякта эмне бар? Склад тоже. Эмнелер бар ичинде? Ичинде эмнелер бар? Сиздер кагаздан таанышып алсаңыздар болот. Эмне керек? Көрсөтүп болбу? Көрөлү. Жакшы болот да буну. Эмнеге? Bunun içinde de tavır толтура турат, бирок мен эмен жок экен, полномочиям жок bunun içinde. Сизге эч кандай претензия жок. Жөн эле өзүңүз. Жок, сиз нервке алдырып атасыз да. Сизден сурандым да, военный техникаларды таппай, солдаттар таппай болгоңуздарды болой тартып атасыздар. Жок, тартылбайт. Сиздер эле Кыргыз Республикасы. Мен айтып атпайбы, ошонун беттерин деген жаап коёк деп айттым башында. Жок, ал жерде ящиктарда скрытый болчу да, мондай. Ушул жерге эгер колдон келсе кырып коюлат. Бул жерде военный тайм болуш керек. Сиздер ошого да карабай басып кирип атпайсыздар. Мен билем. Берки складта тартпам. Эмнеге келет атканымды билем. Бияк качып болбу? Бул жакта бошой атышат экен. Депутаттар башкалар келген экен, жогору жакта. Какта экен депутат? Бунун ичинде. Депутат жүрөбү? Кайсы спикер жүрөбү? Ошолорду тапсаңыздар болот. Суранчы ат техникалар таппай эле болот. Жок, жок, алар бүт баары жок болот. Достор, как раз бул жака депутаттар келип калыптыр. Жогорку кеңештин билбейм. Складка бекитип жатат. Эмне үчүн ошол кыйналган өлкөлөргө ошол нерселер даректип жетпей атат деген аябай элде коомчулуктар, нааразычылыктар көп болууда. Келген элдерден кагаз талап кылышып атат. Кагаз алып келип бергиле, айыл өкмөттөр кагаз алып келди, андай мындай дегенде болуп атат да. Ошол боюнча сиздерди ошол кыйналган үй бүлөлөр кайсы жерге конкретно кайрылыш керек, ошол боюнча айтып койсоңуз, кайсы жерге барыш керек, кайсы айыл өкмөткө барыш керек, же айыл башчыга барыш керек деп. Анын үчүн ал эмне деген тастыктоочу документтерди алыш керек, ошол боюнча айта кетиңиз. Гуманитарлык жардам алуу боюнча эч кандай тастыктоочу документтин кереги жок. Сразу айтып коеюн. Ал эми кечеги күнкү чыгарып аткан видеолордун баардыгы бул чирип кетти деген бул жалган. Ошол эле убакта картошка келип түшкөн. Эми картошка келгенде ичинен 1-2 болгондо ал сөзсүз жырталат экен. Бул жерде картошка 1 суткадан ашык убакыт кармалбайт. Себеби потребность өтө чоң. Дагы айта турган болсом, ушундай эле складтар ар бир деңгээлде, райондук деңгээлде, шаардын деңгээлинде, айыл өкмөттүн деңгээлдеринде ачылган.
Биз бул жерден кармабастан ошол жака жеткиребиз. Ал эми айыл башчылары тааныйт, ар бир көчөдө кимдин үйүндө канча жаран жашап атат. Ошол боюнча заявканы жеринде алар ушундай портер кичинекей чапан машиналарга жүктөп, үйлөрүнө чейин жеткирүүнү уюштуруп атат. Барыштын кереги жок, чалып гана ошол бийлик бутактарына көчө башчысына, айыл башчысына айтса ал нерсе баарына жетип атат. Кээ бир билбегендер, жетпей калгандар бар экен, андай фактыларды биз алып тактап, териштирип, мен мисалы кече өзүм лично Баргунда бир тоон ичинде сарайда 200ге деп маалымат түштү, мага тактасам ал жерде 15 TL жаран бар экен. Бир портер продукты жеткирдик, мал сарайда экен. Дагы мен тактап кетчү айтып коеюн, мен ошо өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Шапконков Шамхан. Жанагы блогерлер дагы ушул жерге келип тартып, анан монтаждап алып, жанагы фейк кылып атышат да. Ушундан алыс болсоңуздар, урматтуу туугандар, мына баарыбыздын эле элибиз, баарыбыздын жерибиз, бир дагы ушул жерде тигиреки ачка калбаш керек, бир дагы элибизчи. Ошондуктан сураныч, бир ушул учурдан пайдаланып айтып коеюн, ушинтип монтаждап, анан өзүңөргө ылайыктарып, баягы элди жамандаш үчүн ушундай өкмөттү иштебей атат деген ушундай бир жаман сөздөрдөн алыс болсоңор, урматтуу туугандар. Мөөнөтү эртерээк бузулуп кете турган товарларды сразу жеткириш керек да. Бул жакта туруп калса, ал деген 1-2 күндөн кийин эле бузулуп кетет да. Ошолорду эртерээк алып барыш керек да, туурабы? Анан ошолорду тартып чыгарабыз да биз. Бул жакта турат деп. Сиз көргөн товар бул кечинде түшкөн печеньяны көрдүңүз. Буну азыр заявка менен жөнөтүп атабыз. Мынакей жаңы эле азыр бир КамАЗды биз Лелек районуна жөнөттүк. Азыр кадам жайгада даярдап. Мага ошол Лелек кадам жайдан чалып атышат да, магачы. Мага номерлерин берсеңиз, ал менен байланышалы. Если печенье керек болсо, сөзсүз түрдө азыр ошо айыл өкмөт келип, сизге заявка бериш керек, Бизге бергиле. Же кандай? Бул жака келбейт. Ал телефон менен ошону айта кетпесизби? Районго берет, акимге. Аким болсо райондукун чогултат дагы, канча фура керек болсо бул жака берет. Ошону мындай WhatsApp кылып эле иштеп койсоңуздар болбойбу? Мисалы телефонго тартып, анан могул жерде количество людей момча жатат, бизге момча продукту керек. Сиздерге WhatsApp менен жөнөтүп, адресин жөнөтсөң, ошо менен эле жөнөтсөңөр болбойбу? WhatsApp группалар бар. Бул жерде мына губернатордун орун басары дагы группада бар, WhatsApp группада. Ошо номериңизди айтып койсоңуз, кайсы номерге кайрылыш керек? Горячий линия түзүлдү. Горячий линия 112 иштеп атат. Мынакей WhatsApp группада 112 албайт байке. Мындай өзүңөрдүн мындай бир конкретно могул жердин штабтын өзүнүн бир WhatsApp номерин ачып коюңуздар да, мына ушул жерге бир журналист отурузуп, ошол жооп берип турсун. Аны отдельно алып алыңыздар. Эгер ошону кичине мындай жөнөкөйлөштүрүп, ушул жерге коюп койгулачы. ошону жөнөкөйлөштүрүп, сиз айтып атпайсызбы, блогерлер депчи? Блогерлер мисал башкаларга караганда бизге эл ишенип атпайбы? Бизди чакырып атышып, мен мына түнү менен келдим Бишкектен түнү менен келдим байке. Элестетиңиз, уктабай, ушул жерге чейин мына балдардын баары тең келди. Иштенип атсаң, сен деген туура маалыматты жеткизген. Мен журналистмин мен. Түшүндүңбү? Анан кийин келип алып туруп Эмне кылып туура эмес маалымат жеткирдиң? Туура маалымат жеткизгениңди айтып кой. Качан туура эмес маалымат жеткирдиң? Элдин баардыгы Коркутпаңыз сиз мени алдан. Коркутпаңыз сиз мени. Бул жерде мен губернатордун орун басары. Биз биргеликте ушул жерде күнү түнү уктабай ушул жерде туруп атабыз. Келгендерди кабыл алабыз, түшүрөбүз, обратно жөнөтүп атабыз. Туура арасына жана айткандай, кээ бир адамдар бир пакетке дагы ушул Кыргызстан үчүн, ушул Баткен үчүн жөнөткөн картошкалар болуп атат, алмалар болуп атат, басылган жүктөр болуп атат, кегинге чейин сасып калгандар да болуп атат, катып калгандар да болуп атат. Нанды биз ыргытып бере албайт экенбиз. Ошо окшогондор тартып чыгарган да туура эмес дейм. Эми биз элден суранып атабыз, бизге жардам кылгыла, кичине сабыр этип чыдап бергиле. Бардыгын жеткизип беребиз деп. Бул жерде эч кандай болгон жок. Мына WhatsApp деп атасыздар, Лелектен жөнөттү, КамАЗга даяр жүктөлдү. Азыр 10 тонна un менен 2 тонна майды жөнөтүп атабыз Лелекке дагычы. Бул жерде мэрияда пресс-служба бар, сиздерде пресс-служба бар. Ошолорду алып келип ушул жерге горячий линияга отургузуңуздар да, бир WhatsApp номерди колуна кармап. Булар ошол сиз айткан, эл кыйналган жерде жүрүшүп атат аларчы көпчүлүгү. Эми бир экөөнү отурсаңыздар болот да, добровольный чакырып туруп, мына Талантбек айтыңыз. Эми азыр мындай ушундай оор мезгилде мындай баардыгыбыз бир багытта иш алып барыш керек. Бул маалымат чыгаргандарга дагы мындай маалыматты элге жеткизип атат да. Буларга да туура маалыматты бериш керек. Бергиле. Мына горячий линия сурап атат. Взаимодействие болуш керек да. Мына сен массалык маалымат каражаттары менен иштейт бир адамды бергиле. Ошол бир адам каалаган жерге көрсөтүп, жанакыларды сурап WhatsApp отчет жөнөтсүн, сүрөткө тартып мына могул жерде адресте момча киши элге жеткизгенге туура маалымат. Качан буларда туура маалымат болот, анан булар туура маалымат жеткизет. Ошон үчүн бир адам жанакы
жана горячий линия деп атпайсыңарбы? Ошону кандай кылып кошумча бир WhatsApp-ыңызды берип атасыз азыр. Бергиле взаимодействие кылгыла. Иштеши болсун. Өкүлдүн пресс-секретары иштеп атат. Бул жерде МЧС пресс-секретары иштеп атат. Шаардын просто ошол WhatsApp номерди берип, макул. Ошол жерде мына сүрөткө тартып эле, мына могул жерде момча киши жашап атабыз. Бизге гүн помощь керек деп сиздерге жөнөтсө, адрес менен барып жеткирип берип, өзүңөр көп болуп тастап келесиңер. Кошумчалап кетсек болобу? Азыр бул жерде МЧСтен өзүнүн сайттары иштеп атат, Facebook баракчасы иштеп атат. Ар бир келген грузду түшүргөндөн баштап жеткирип, өзүбүз кошо барып элдерге жеткирип, ошол жерде элдер ыраазычылык айтканынын баардыгын материалды монтаждап, жакшынакай кылып, сүрөтүн кааласа сүрөтүн, кааласа аудиосун, кааласа видеосун жүктөп атабыз да. Маселе мында эмес, жеткирип атканда эмес. Жетпей жатат дегендер. Хорошо, ошол кайры мына кошумчалап кетели мына. Номерге жөнөтүп. Мына кошумчалап кетели мына. Дагы биз ар бир пункттардын номери Эмелер, жалпы бул бардык маселебиз да. Туура. Албетте, бөлбөйлүү, баары ушундай кезде бирге бололу. Мына биз дагы жогорку кеңешке келдик. Элдин арасында жүрөт маалымат, мына взаимодействие менен. Жанагы байланыш, анан горячий линия өтүш болду, карап койгула. Өкмөт тарабынан эмне алып келди? Анан кошумча, мен силерден дагы суранам, урматтуу биздин жана коомчулуктун өкүлдөрү, туура маалыматты жеткизели, анан жанагы жардам берели. Анан кемчилдик болсо, аны айтсам, моюнга алып туруп, акырын оңдоп взаимодействие болсун. Бардыгы азыр максат бир. Болгону бири-бирин жана түшүнбөй калбаш, түшүнбөстүк болуп калбаш керек да. Анан кошумча дагы маалымат. Жанагы мындай сырт болгон бир материалдарды чыгаруудан бир кармансак. Макулбу? Анткени анча-мынча жерде болуп, тиякта продукт жок, тиякта десе, кээ бирлер тура эмес түшүнүп калышы мүмкүн да, башкалар да карап атат. Андан көрө унчукпай, келип туруп айтып, жок болгон болсо, жеткизип бериңер, жардам берели. Аны сразу эле жанагыга чыгарбастанчы, ошон үчүн байланыш темесин түзгүлө. Макулбу? Ушундай бир түшүнүшүп иш алып баралы. Вот ошол эле биз менен биргеликте иш алып баш керек да бул жердечи. Алып туруп, Тияктан биз бул гүн помощторду блогерлер чогултуп жиберип атат да. Анан эмне үчүн блогерлер бул жака келип тартып атышат? Анткени эл талап кылып атат, кайра эле блогерлерден жетпей атат. Бизге жетпей атат депчи. Ошон үчүн блогерлер бул жака келди. Жөндөн жөн келбейт болчу. Мен жооп берип коеюнбу? Ушул жерде мына местный эл, калк, жергиликтүү элде баардык айыл өкмөттөрүн, айыл баштарын баардыгын тааныйт, номерлери да бар. Андан башка биз дагы ар бир горячий линияларды ачканбыз, складтардын номерлери да бар. МЧСтин официальный сайтында дагы жарыялап атабыз. Номерлерге чейинчи ответственный лицолорду да жарыялап атабыз. Баардык номерлер, маалымат достаточно эле. Ал болбой кетип атса да 112ге түз чалгыла деп аны дагы берип атабыз да. Маселе жок. Ошол жерге жазып, эки жаз жыйылып койгула. Бар. Элини барбы? Ошол жерден алып туруп, урматтуу коомчулук өкүлдөр, жардам бериңиздер. Мындай болуп калсачы, теги бул жерде Баткен жашоочусу да. Ошол бияка келди, гуманитардык помощь алгысы келип атат бияктанчы жардам. Ага бересиңерби? Же ал бир нерсени толтуруп, ана дагы бир нерсени толтуруп ошентип өтүш керек да. Андай нерсе жок, эч бир документ толтурулбайт. Эч бир документ. Жөн эле келип туруп эле алып кетет. Болгону ар бир аймак өзүнүн складынан алып болду ошол. Бул только централизованный да. Ошон үчүн бул жерден только фуралар менен көп көлөмдө биз жөнөтүп атабыз. Ал эми ал аймакта өзүнүн жашаган жеринде сөз билет. Азыр мисал айта турган болсок, Баткен шаарында квартальныйлар, домкомдор билет. Кимдин үйүнө канча киши жайгаштырылды. Андан башка мектептерде жайгаштырылган жерлер бар, ПВР деп коебуз. Ал жерге да 3 малдык тамакташтырып, продуктуну ушул жерден алып кетет. Эч кандай сложность жок, жөн эле барып эле алып кетишкен болду, э? Сиздер да туура чогултканда аябай жакшы жардам берип атасыздар. Бишкекте болуп атасыздар да. Ошон үчүн маалымат сиздерге көрүнмөй жетпей калып атат. Бул жерде ошону биз менен чогуу иштешкен бирөө болсо жакшы болмок. Менин WhatsApp номерим жазып алыңыздар. Түздөн түз иштеш тууралуу 0773 126 127. Кандай бир факт болсо бериңиздер, биз сразу ошол адреске жөнөтөбүз. Азыр дагы жаңы эле мына Тодо дагы 15тен ашык жараныбыз калып калган экен, азыр ал жака да жүктөп жөнөтөт атабыз. 6000 адам бар экен, билесизби? Максат Арка интернационал 3 айылдан. Менин ал жерде канча адам бар экенин билгеним кажети жок. Ал жерде жергиликтүү бийликте бүт по фамилия бар. Хорошо, Катрандын айылынан акимиз сизге келди беле? Келген жок. Вот. Теперь вот ушул жакта сурап. Аким биринчи келишке коротпош керек. Келип коротпош керек. Ага жүк өзү барат. Жок. Аким өкмөттөр менен до конца айтылган келишкенбизчи. Чын келишпеңиз. Сиздер өзүңөр түшүндүрдүңөр. Биз болсо 2-3 күн мурун келгенде аким заявка жазыш керек дедиңер. Сиз түшүнбөй атасыздар.
мындай да. Биз фураны акимге жөнөтүп атабыз. Толук келген фураны. Ал болсо аким алып алып туруп айыл өкмөттөрүнө бөлүштүрүп, айыл өкмөттө элдин үйүнө жерине чейин жеткирип берип атат. Эч ким эч жака барбайт. Жеткирип берип атат. Менде бир эле факт бар. Азыр ошону бүтүрүп коелу сиз менен чогуу бүгүн. Айыл өкмөттүн мынакей Заявка деген, заявка деген. Губернаторлор Ошол баштан баштап аймакка кайсы нерсеге эл муктажыраак. Мына көрүп турасыздар, балдардын памперстери болушу мүмкүн, сахар болушу мүмкүн. Ошондой заявканы бизге мындай отчет барбы? Мындай. Мисалы, катаран элинин мисалы биз алып барган нерсенин мына мисалы отчеттер бар да мындай. Анткени биз элден алдык да, элден элге болуш керек да. Ушундайлар барбы сиздерде? Мына мисалы элдер болсо мен сизге көрсөтүп берейин. Түндөсүн чогулуп барбы? Карагыла, мына могул видеолордун баардыгын алган, видеолордун баардыгы ар бир пункт боюнча ар бир акимият бияка жөнөтүп турат. Могул видеогачы мынакей караңыздар. Мына красный полумесяц бүт баары бар. Кайсы жерде складтарга чейин бүт даныйларына чейин, телефондоруна чейин бар мынакей. Мына ыраазычылыкта билдирип аткан. Мына Москва районунан Сокулуктан мынакей 2 машина фура келди, өздөрү биздин представитель менен барып таркатып беришти. Бардыгы жазылган учетто бүт накладныйда бар. Аскер кызматкерлерине бөлүнгөн гуманитардык жардам өзүнчө папка менен кетет. Элге өзүнчө папка менен, отчет жагынан маселе жок. Эшикте отурган өзүнчө регистрация, водительдин фамилиясына чейин, телефон номерине чейин бар. Бул жерде сиздер айтып атпайсыздарбы, элдерге жетпей атат. Азыр өзүңүздөр биз менен кошо ушул күн помоштор кетип атат. Азыр Лейлекке жөнөп жатабыз. Лейлекке чогуу барып 1 грамм күрүч жерде калбайт. Ошонун баарын таратып, элдин өзүнөн да бир угуп көрүңүздөр. Эки тараптуу чагылдырыңыздар материалды сураныч. Ошол эле. Сиздер айтып аткан макул сиздер айтып аткан мына ар бир Facebook'тун баракчасына чейин чыгып атат отчет мына. Каерден келип түштү, кайсыл жерге чыкты, бардыгы чыгып. Элге жетпей калып атат да бул. Элдер шалашпай. Мындай кылыңыздар. Сиздер МЧСтин Facebook баракчасына кириңиздер, маалымат ала бериңиздер. Мисалы, момной болот атат да. Болночу, мен эмне үчүн жаным күйүп айтып атам болночу? Мисалы, шаарда жашаган бирөөчү, эми мындай эле түшүнүп эле уксаңыз, акыркы акчасына может ушуну алып келип берген. Анан болду жөндөн болду катытып, ушул жерде көгөртүп чиритип албайлык да. Туура түшүнөт. Андан көрө тигил монту от душ алып келип берген нерсени от душ эле берип койгула. Ошолор жеп койсун. Туурабы? Биз ошондой нерсени мен мисалы азыр кассам бул балдардын баары тап чыгат сол тура нерсечи арасына. Тапчысын. Мен сизге сурооңузга аягына чейин берем. Может кырып саласыңар, кырпайсыңар билбейм. Ар бир адам мындай добродушно берип атат да берген нерсени. Кече мен өзүм эле башыман өткөн окуяны айтып берейин. Флеш бар экен, бул жерде түнү менен уктап иштедик да, балдар иштеди. Солдат балдар иштеп, баарын түшүрүп атат, жүктөп атат. Ал жактан канча КАМАЗ, 2 КАМАЗ жүктөгөн болсо, 2 КАМАЗ түшүрүп кайра жүктөп атат да. Потому что водительдер биз ал жакка чейин бара албайбыз, ушул жерге жеткиребиз, түшүрүп өзүнүн машинага жүктөп туруп жеткирип атат. Эгер мен макул аягына чейин жеткирип берем десе, өзүбүз күйүүчү майды куюп берип, ошолор водительдерге аягына чейин жеткирип атабыз. Анан ошондо алар жеткирбейм деген товарлар ушу МЧСтин складына келип түшүп атат. Эми ушул жерде айтып коеюн. Кечинде биз тоготор бардык бул жерде сиздер просрочный деп атпайсыздар, өз суроону өткөрүп атасыңар. Мен өзүм ичкен суунун 1 жыл сроку өтүп кетти. Кээ бир айрым кроссовкилердин кийимдери жыртылган экен. Биз ушуларды эми эвакуация болгон адамдарга алып барып бериштен уялып кетип атат. Бул кайка кетип атат азыр? Бул азыр маалыматын эмеден сурап атсаңыздар болот. Кагаз боюнча заявка менен келип, заявка менен. Алып тигил жакта жазылуу, ошондо. Азыр муну Алмастагы ун менен май Лейлеге кетип атат. Биз менен барсаңар болот азыр. Сиздерден суранар, биз менен кошо барып ошол берип аткан жерге чейин чалдырып берсеңиздер болду. Ошо азыр эме катырандан элдер келдик. Катыран карап коюңуз азыр. Карайсыз. Жок, аны чоң эле. Билдирлер баш болуп балдарды Менде бир суроо бар. Эмне? Нече күнү депутаттардын бир топ депутаттар ушул Баккенге келишти. Достор, бир сыйра көрсөтүп коеюн дейм. Кандай шартта, кандай акыбалда ушунун баары тең турат. Муну эртерээк алып барып жеткизиш керек да элдергечи. Бир чети тигилер деле туура эле айтып атат. Анан бул жерде туруп да сроктор өтүп кетиши мүмкүн. Ошон мындайраак турат. Bir mandatlıdan gelgen депутаттар бар. Биз Биякта депутаттар, жогорку кеңештин депутаты, тигил жакта да жүрөт депутаты.
Мынакей достор, элден элге сиздер монтип салып берген нерселердин бүт баарын ушул жерге келип, складка сакталып, андан кийин тигине тетигин жыйналып туруп, анан элдерге кетип атат азыркы убакытта. Бул жакта жалаң кийимдер экен, тигил жагын тартып кой. Биягы ушундай продукт экен. Ар жагында болсо бул жакта МЧСтер тетигинтип ящиктерге чогултуп туруп, анан ошо менен жиберип атышты алыскы райондорго. Кечөөнү мурдагы менен бирөөнү киргизип койсом бияка. Ким эле аты Рысбек Бергена. Улукбек. Улукбек, келип алып бүт бокку демен баарын жинди кылып ишти да. Терек демен могу жерде кандай бизе күнү тура эле жетип атат. Мен бир күн алдын келген күнү уктабайчы жүрөбүз бул жерде. Ошон тууралуу түшүндүрүп берип койбойсузбу? Мен чак өрүүчүдөй болбой, мен сага көрсөтөм. Мен сени ошол атпайм, ошол жебетпет. Биз деле ошондой эле журналистпиз, алар деле. Силер наоборот дегенчи, силер деген наоборот ушул эки могу жерде иштеп аткандардын немесин көргөзүп, монтуп кетип аттыр деп. Ошого келдик. Биз эчтекени жашырган жокпуз. Биз пожалуйста келгиле, тарткыла, көргүлө, тил жерде эме турат, эме бар депчи. Информация. Кайсы жерде информация штабтар уюштурулган ушун бар депчи. Анан эми бир моундай кичинекей неменчи багы бир карым майды бир кумалак чиртет болгондон кийин ошондой эле жана түшүндүрүп берип койбойсузбу? Эмне тотпойбу? Мен баяктан мен силерди жамандаганы келип турмун. Мен мисалы элден келген нерсени кайра элге берип атабыз. Анан ошол процесс кандай болуп атат? Ошону эле көрсөтүп коеюн деп келдим. Болду. Рахмат. Ошо мен жана суранганымда ошолду. Ошону туура чагылдырып койгулачы. Ушинтип ушундай болуп атат. Мондай туура эмес маалымат элге жетип калып атат. Эми азыр дегенчи баардыгы тең эле не только бул Баткен эл эмес. Бүт Кыргызстан наушта, тете Америкадагы туугандары жазып атат, Россиядагы туугандары жазып атат. Мына Россиядагы баягы гражданство алып алган биздин кыргыздардын баардыгын азыр мобилизация кылып уруп атат, границалардын баарын жаап коюп. Эми ошондой моундай оорчулук болуп аткандан биз туура эмес эметип, элдин эмесин көйгөйүн эметип, канча эмгек менен чогулуп атат монун баары теңчи. 187 пункт ачылган республика боюнчачы. Ошолордун баарын ошонун баарын иштеп атабыз да биз уктап жатып алган жокпуз. Анан ошонун инелери, малкундар могу жалпы ынтымак үчүн ошону туура жеткизип, туура эмени алып барып жолда. Ушул аты жөнүңүз болгондойчу байке. Мен Урматбек Шамырканов, ошо өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болом. Урматбек байке, мындай зам министр. Тиимдей эле кылып коюшуңуз керек да. Негизи биз ал видеону деле көрдүк. Анан алар менен спорт этип ызылдашып отурбайчы. Сиз ал жакка бар, бул жакка бар, документ чогулт дебейчи. Ачыгын эле жигиттер буну эл чогултуп атат да. Ошол эл жардам берип атат да. Анан ошол элге ошол элге эле кайра кайрылыпчы. Вот могулар тартып атканы уже ачат да.Ошол келип тартып кеткенин ачат да. Анан ошол Улукбек Кадырбек уулуна деле айтсаңар болот да, мындай элечи. Вот эл чогултту, көп болуп кетти. Жетишпей аткан, тамак жетишпей аткан эл да көп. Волонтерлорду бергиле, чок иштешели деп койсоңор болот да. Азыр ал менен да уруштуңар, азыр келип алып Умар менен да урушуп атасыңар. Мен Баткен Жөн эле жөнөкөйлөтүп койгула элге берген нерсени. Болду. Ошол эле. Эң жөнөкөй. Мындай да. Биз дегенчи колдон келсе жергиликтүү бийлик иштеп атат да. Жергиликтүү бийлик таратып бериш керек. Жергиликтүү бийлик мисалы үчүн экөөбүз билбейбиз да. Айыл өкмөттө канча киши муктаж биринчи нанга же болбосо сахарга жемеди. Ошон үчүн биз айыл өкмөттөргө, ошон үчүн районго, ошон үчүн тиреки айыл башчыларына жеткирип берип атабыз да. Жардамдап, чтоб ошолор нары көздөй жеткирсин элине депчи. Анан тиякта бирөө эме акча ачка калыптыр, биякта бирөө ачка калыптыр десек анан биз ишибиз жүрбөйт да. Мынакей Баткен шаарынын ушул жердин тургундары любой ушул мектептерге таратылат экен, ошол жакта мекемелерге таратылат экен. Ошол жерлерден барып, көйгөйсүз эле жөн эле барып туруп эле алып кетсеңиздер болот. Өзүңөрдүн гуманитардык жардамыңарды элден элге керектүү нерсеге муктаж болуп атат. Азыр элдин баардыгын бул жерге чакыра тура болсок, мисалы үчүн складка кечинде да айтпады, ушул жерге келип ала бергиле. Ар бир адам келип бул жерде көп убактысын таратпай, мисалы үчүн бул жерге 10 000 адам келсе, бул жерде складта биз башаламадык. Мен ошону айтып атам, мекемелерде бар да, ошол жактарга баргыла. Ошол жерге барсын болду. Өзүңөрлөргө жакыныраак үйлөрүңөргө ошол жакка барып алсаңыздар болот экен. Бул жактан алалы деп келдиңиздерби? Гуманитардык жардам, бул неме шаарда турасыздар?
Шаарда турабыз, айылдан келгендер бар да. Кел, мына келин үйдө турабыз. Шаардан келдим, Бишкектен. Айналайын. Нисахыр долбоору. Тынчсыңар? Нисахыр долбоору. Ошо атайын ал жайыңарды билип коелук деп. Кандай турасыңар? Элден келип аткан гуманитардык жардам сиздерге келип атабы бул жака? Кандай келип атат? Оңой эле шарт менен алып атасыздарбы? Ошол нерсени билип коелук деп келебиз да. Азырынча оңойлуу алып атабыз. Өткөндө мына МЧСтен келип бир аз кыйналдык эле, бирок кийин бири-бирибиз менен түшүнүшүп алдык. Эми азыр келдик, билбейм, көрөбүз. Азыр керектүү нерселериңерди оңой эле баары эле сиздерге бөлүп беришет. Кийим болсо кийимди. Жүрсөңүз процессин бир көрөлүк. Кайка кайрылат? Баткен шаарынын тургуну. Баткен шаарында карап отурушат. Сиздерди алып бар. Жакшы болуп турат. Баткен шаарына келсең. Mana Жеңишбек кызы Нуриза. Базы сенсиңби? Бая барсам жок. Азыр достор тиги процесс кандай болуп атканын сиздерге көрсөтүп коелук деп атабыз. Сиз берген гуманитардык жардамдардын баары. Biz hiç kimle kaynılgan yok. Belgemizi veriyordu da sizler şöyle vardı da. Sizler bizge üstün, ben hazır buna kresal aldım çıkmayayım. Ben git de sana aytma, жеңишке өтөсүң дейм. Жок. Жолдон чыкпа. Жинме тийбе. Азыр мына Жеңишбек кызы Нуриза, Абдыкалы уулу Шержан дегендин аялы Курбская 7-де турат. Мына Актатырдан касып келген менин кызым 5 баласы бар. Дагы Садык, Арапов Садык деген кайным аялы менен 3 баласы менен, анан дагы ошонун баласы келини менен. Турат да булар мына үйдө. Кайсы? Курбская 7-де. Азыр бир машина болсо алып барып берсеңер дагы жакшы болот. Сиз ким болосуз? Баткен шаарынын вице-мэри ушул гуманитарный помощь боюнча. Азыркы гуманитардык жардам сурап келишиптир да, бересиңерби? Беребиз да. Азыр. Беребиз. Бул жерде эмес, шаардыкына бар. Эмнеге? Бияктан эмнеге көрбөйсүз? Шаардан бөлүнгөн. Ар бир адам башына эсептелиш. Себеби бардак болуп кетет экен, ошо районго шаарга бөлгөнбүз. Жаңы эле айтпадыкпы, бул жака кимге жакын болсо, ошол жака каяка ыңгайлуу болсо, ошол жерде келип алып кетет. Биз туура элдики. Эми эжекелер тет жактан бери басып кетти. Андан кийин азыр кайра жака барышат. Биз дагы оюбузду айталыбы? Ал туура. Оюңар туура эмес болбойбу? Жок. Ошентип бөлүшкөн. Шаарды себеп башаламан болуп кетпесин деп. Бул жакта область боюнча иштеп атпайбы? Лейлекке кетет, Сүлүктү, Кадамжай. Ошого бул жерге тосолук кылбасын деп биз шаар өзүбүз ушул жерден алып барып, ошол жерден распределение алып берип атабыз. Бул жактан азыр эчте көрбөйсүз. Жок, бул жактан мен бул жака жооп бербейм, мен город өзүнүн кампама жооп берем. Азыр бул жактан бир нерсе бересиз? Жок, алып барып койгонбуз, ошол жака мен азыр буяка келип дагы түшкөн нерсе болсо, заявка берип алып барайын деп келгем. Сиз жеке өзүңүз жашаган жерге кайрылдыңызбы? Ошол жерден көп помощь алам деп кайрылып көрдүңүзбү? Жок, жашаган жерге кайрылган жоксуңар. Бул жак жакын экен да, басып келип ушул жерге гуманитарный помощь келип атты. Ушул жактан алабыз. Бул жак жакын эмес, алыс. Бизге тиги центрге койгонсуз, жакын жерге. Наоборот, буларга ошол жакын. Сиздер ошондо ушул жакка келип туруп, өзлөрүнө керектүү нерселерди салып, анан бул жагынан да салып анан кетет. Ошондой болду. Сиз айтып аткандай 10 000, 6 000 адам келбейт да, көп болсо бул жерде жакын жашагандарды элсинде отпайсызбы? Бул жерде жакын айланмада эч ким деле жашабайт экен. Жокмуна келишпейт. Булар шаардан наоборот алыс жакка келишти да, ушул жерден алып. Билишпейт да, көрдүңүзбү? Жаңы эки байке да билген жок. Бул жакка келди. Ошондо келгендерге сразу эле берип койгон. Жаңы эки байке өзү айтып атат. Машинам бузулуп калып эле ушул жерде токтодум, кирдим деп атат. Киребиз. Бирок бул жерге эл көп кире турган болсо кайра бузулуп калып эптеп жеттим деди ал. Бул жакка атайын келиптир. Кайра бузулуп калып эптеп жеттир. Үйүмдө 14 киши бар дейт ал. Эми азыр мына жерге мисалы үчүн 50 адам кире турган болсо, бул жерде түшүрүп кайра жүктөгөнгө тоскоолдук көп болот. Ошон үчүн суранабыз. Айыл өкмөттөрүнөн кайсыл жерде өздөрү жашаган болсо, ошол жерге эле болсун. Мынакей достор, ушинтип келип, ушул жерден сиздердин күн жардамыңыздарды МЧС кызматкерлери ушинтип күнү-түнү жүктөп, айтылган дарекке заявка берилген жерге ушинтип жүктөп алып барып берип атышыптыр. Туугандар ушинтип күнү-түнү жүктөшүп, ушинтип киргизип. Ошондо кечинде отбой канчада болот? Күнү-түнү иштеп атасыңар. 2 смен. 2-3 смен. Азыр бир смен эсалат, бир смен иштейт, бир смен эсалат, бир смен иштейт экен. Ошентип күнү-түнү Кыргыз Республикасынын бүткүл чогултуп келген жерин ушинтип жүктөп атышыптыр да. Киргизиштүү? Очередь менен кирип атасыздар, э? Тиги шкафтын ичинде ошол жактан алып атышат. Бияка заявка дегени аты жөнүңүздү, анан үй бүлөңүздө канча мүчө бар ошону жазат, э? Туура элеби, байке? Заявка
Мен үйімде эвакуация болған адамдарым бар. Эвакуацияда болған адамдар бар. Қанша болды? Қанша киши? Семья бар да, мен өзіммен, семья, мен шуым. Тек шар ішетін ле? Бұлар қызыл белден келді, бұларға әлі рұқсат берілді. Екі семья қызыл белден келді, рұқсат берілді. Берілелік? Қызыл бел айлыға кіргенге азырынша бұл жақтан аласыздар да. Чоғы келдіңіздер барыңар? Сіз отдельно? Жөн, мен үйде эвакуация болған адамдар менен бірге келдім. Бұл езелер башқа. Азыр бұл жақта қайықта тұрдыңыздар? Біреуінкіде тұрасыз, аэропорт көчесіздер. Аларды тануайсыздар тақырды? Бұға отдельникте үйіні біз өзізгі отдельный тамақ қылып жейлі деп эме кылдык да жууркан алып идиш аяга алып эме кылайык десек кайра эле аяка жөнөтөт. Аякта только продукт экен да бизге керектүү нерселер кийим керек. Ал жака жетпей атпырбы тиги демелер бут кийимдер жууркан плеттер кийимдер бар экен. Мен балдарыма туура сыям жок экен да ылайык. Бул жактан карап азыр неме толсоңуздар болот тандап. Күнүнө көп таш атасызбы бул жака? Жок, азыр биринчи жолу келдик. Просто мына жерде икемді үйіп күйіп кеткенде шоу помпышқа бір төшек беріш табақ алайын деді. Вообще күйіп кеткен жоқ қой? Вообще күйіп кеткен. Бұл жаққа кетіңіздер. Шул жерден бүт барын алсаңыздар болады екен. Бұт киімден өйді, төшенші, плед бүт бар ошол жерде екен да. Анткени бүткүл Кыргыз Республикасынан бери полностью чолуп турган жер өтүштү ушул эле жер. Главный жерден ал бияктан келип ушундай жакын жерден кирип алып кетсеңиздер болот экен. Жаңы эле бүт барын түшүндүрүп, замминистр өзү айтты. Экинчи антип киргизбей койсо мага чалсаңыздар болот. Любой мал. Алып кеттик, бизге жок. Киргизип атышат? Киргизип атышат жакта эне тизме менен киргизип атышат. Жүрсөңүз. Апаргым бар эмес. Уяктан алат, энең бар, отам бар. Бул эжелерди кайра чыгарып салышыптыр. Жаңы эле кирип тет жерде кечки очередте турганда. Жана кара тор болгон байке болсо айтыптыр, мен менен сүйлөшкүлө дептир. Жаңы эле мына силер эмне замминистрдин сөзүн укпайбы булар? Азыр сиз айтып атпайсызбы? Караңыз келе берет, артыкка болот. Бере бергиле. Өзүнчө ошондой схема ойлоп тапкыла. Ар жакка ошол жакка барса деле жакыныраак болмок да маллар экен. Кел. Жүрүңүз эжеке, жүрүңүз. Магазин болсо керек жок, оны десең. Жакта очередь жок кой? Эч ким жок экен да? Эмнеге киргизбейсиз? Баягы жерге. Жака кебес эч ким. Жок, азыр мына балам төрөйт эле ошо. Жүрүңүздөр. Неге бербедиңиз? Киргиле. Эмнеге бул эжекелерди чыгарып атасыз сиз? Жок. Кийим-кече мен шаарга бөлүп алып кетип атам. Шаарга бөлүп алып кетсеңиз анан бияка жеткирбей эле бир группа ачып ошону создавать этпейсиңерби? Группа создор мен бул жерге бир. Азыр киргизебиз деп өтүңөр. Булар эмес эле башкалар болчу. Жок, буларга сиз айттыңызбы? Булар силерге жолуккан жок, алар жерлер алып кетти. Буларга сиз айттыңызбы жаңы эле? Ошо жака алып баргыла деп мен айткам. Эмнеге? Шаар өзү замминистр өзү айтты бул жерден азыр алып кетсин деп. Эми айтса дагы бизге порядок керек да. Замминистр жок, порядок болуш керек бул жерде. Шаарга жок. Жок, шаарга жок. Бир нерсени. Силер блогерлер мына туура мен блогер эмесмин, мен журналист. Журналист болсоңор туура маалымат. Мен атым Мансур. Мансур бай ким эмне кызмат атасыз? Мен ушу күн помощь боюнча бөлүнгөм. Ошо нерсе жок болду. Жок болду. Элдин нерсесин элге берип койгула. Бар алып барып киргизет. Ал жакта эч нерсе жок. Бул жакта бар нерсе ар жакта жок дейт. Заявка мен продуктусу бар экен. Продукт, май чай бар экен. Барга плед, төшөнчү, бисал бут кийим кийген, мына эженин деген үй өрттөнүп кетти. Такыр элечи, эч нерсеси жок. Мен азыр ошого заявка менен келдим. Барып турат. Жүрсөңүз заявканы көрсөтөйүн. Тигинен тет жерден жаңы эле эмне мага тиги эмне тоготпойсуздар силер өзүңөр чоңдоруңар. Мына бул жерге жазып атпайбы? Ооба. Ким жазат? Мына бул эжекелер келиптир, үй өрттөнүп кетти, эч нерсеси жок экен. А бул байке болсо кетирип атат кайра. Мен өзүбүздүн эмеге кетирип атам. Участкага. Бул жактарга тиешелүү адамдарга кайрылса, алар жооп берип атат, андан кийин биз киргизип атат. Жаңы эле жазып эле киргизип атат эле. Замминистр айтты. Булар башка адамдар. Алар кирип алды. Киргизе бериңиздер, кайра эле заявка дебиздер. Сиз регистрация кылынгансыз, компьютерге да кылынгансыз, бир жакка кылынгансыз. Бул жерге жазылдыңызбы? Жок, бул жерге жазыла элек. Жерге жазыла элек. Келиңиз, аты жөнүңүздү айтып, каттап. Кече жазып берген да муну.
Умар. Bizde dağı barını koyuyoruz. Al жерде жашырған жоқ. Бұл аманатты барыбыз көріп қаламыз. Ежеге көргөздік, келіп мына таңдап алыңыз дедік. Все болды. Барын алғыла дедік. Келіп таңдады. Анан ылайықтың жоқ екен деді. Мәселе ошондон болуп атат. Ана бул жакта дагы баягы жети жуан элдер бар тапканы салганда. Азыр мешокко салынган бар. Келген киши эмнеге кайра? Мен бул жакка заявка бар деп. Жоқ, бізге ошолду айтылган. Айтылса жаңы эле укпадыңызбы? Мен жок элем берди, азыр келдим. Заявка улам түгөгөн нерсени мен берден алып барып складка ал жерден распределение кылам да. Стоп, бул жагы бат-баттан ошентип. Ошентип атам, мен ошон үчүн бияка келип мен күнүнө 2 жолу келем. Бул жергечи портер менен ташып барам аяка. Себеби бул алысыраак кичине. Наоборот, ушундай малда баарыбыз биримдиктүү болуп, ошону айтып атам. Ошондон кол чыгарып чогуу. Алдагы калат, сенпилге жакын. Анан бир-бирибизди монтоп эле тияка кете бер, анан сен тияктан барып ал деп. Мен жолду көргөзүп атам. Ал жерге барса ошо продуктасын да калат, ал жерде кийимин да калат. Эми кээ бир маселе болуп атат, баягы жан кийимдерди сурап атат да. Бите складына берди, ушетте отдельный жашаш керек. Бул жактан кирип алып берсеңиздер болот. Телефондоруңуз барбы азыр? Жаныңызда. Берсеңиз мен номерин жазып берип коеюн. Номерин жазып берсиң. Эгерде гуманитардык жардам боюнча бир нерсе туура эмес болуп атса, мисалы бирөө бирдеке деп сүйлөп, бир нерсе деп атса, сразу видеого тартсаңыз, видеого тартып туруп, анан мага жиберсеңиз, мага чалып айтып турупчу. На, Умар. Жетте болду, растайбыз. Кой кышайын. Бiri boldu. Мен Нисахыр Долбордун. Нисахыр Долбор, Умар Нисахыр Долбор. Эгерде ушундай бир нерсе кайталанса, сразу видеого тартасыз, мага жибересиз, мага чаласыз. Эч коркпоңуз, бул элдики. Саламатсызбы. Бул жардам алып атасыздарбы? Гуманитар. Кандай болот? Жакшы эле берип атышабы? Жакшы эле окшойт, эми киребиз. Эми келип атышарбы? Саламатсызбы. Assalomu alaykum. Нисахыр беришинен Умар дадан. Каяктан? Нисахыр. Бияктын ал акыбалы элден келген гуманитардык жардам кандай жетип атат элдерге? Менин оюмча чагылдырып берип коелук дегем да. Менин оюмча мен да Баткен шаарынын тургунумун. Өзүңүздөр, Өзүмчө ушу. Көзөмөлдөй туруп, элге кызмат кылайык деп ушу жерде турам, өзүм мугалим болуп иштеймин. Үйдөн бош элем, ошого келип, кадимкидей эле жердин талабыдай кылып берилгенге аракет кылат жигиттер. Ошондой Баткен жакшы бардык. Элдердин баарына жеткендей кылып берилип жатты. Assalomu alaykum. Кандайсыз? Жакшы. Сиздер да Баткенден болсуздарбы? Бул жактан эле. Алып атасыздарбы өзүңүздөр? Жардам берип атасыздарбы? Жакшы. Assalomu alaykum. Нисахыр беришин Умар Даданов болуп атат. Биякта тигилер калбай калдыбы же даярдап аткандар болобу? Список боюнча келгендерге биз алып чыгып берип атабыз элдерге. Матрас? Матрастар бүгүн келди бирок. Кетип атабы булар? Кетип атат. Азыр бир мектепке жомарт мектебине биз 20 алып калдык. Биякта сурагандарга берилип атат, Берилип атат, Өзү сразу. Ошону чагылдырып берип коелук дегенбиз биз, элдерге көрсөтүп, анткени элдин баары чогултуп жиберип атат да. Анан чын эле элге жетип атабы, жетпей калып атат деп атышат да. Ошону көрсөтүп берип коелук дегенбиз. Бул жагында кийимдер экен. Анан TikTok'та чыккан бул жактан кварталга чыгып берип атасыңар деп тек жактан жеңилирээк алып туруп бул жерден негизи тияктан эле жеңил болот экен. Просто айыл башчылар, квартал башчылар иштеш керек. Балдарын колуна алып көрүп турасыңар келиңдер да. Ошол кармалып калбаш үчүн мына волонтерлорго Алла разы болсун балдар. Булар эч жерде иштебейт. Эл үчүн келип кызмат кылып атат. Мына азыр дагы бир машина алып келип түшүрүп бул жерде убуртап. МЧСте адамдар жетишпей ушу силерге жардам бергенге. Биз МЧСке жардам кылып атабыз да мындай. Наоборот, аларга жетишпейт. Алар жетишпейт да, келген жардамды түшүрүп ал жерде кечеги чыгарган нандар туура эмес болуп калды. Бизге дагы нан келген паңдап калган. Себеби эл 16 күнү тойго даярданган Баткендин жарандары
балама той кылам деп миңдеген нанды алып койгон. Ол тополоң болуп кетип, өзү кошо качып кетти. Нандары паңдаган экен, алып келип жайып болсо дагы арчып тазалап элге жеткирип берди. Андайды тартпагыла, айтпагыла балдар, сураңыз силерден. Жакшы нерсеңизди көрсөтө бергиле, жаманы болсо биз ал жакмыз, биз башкабыз. Эми силер ушунчалык кыргыз элине кызмат кылам десеңер, жакшы жагыңызды көрсөткүлө. 19-нан бери 8-де келебиз, 8-де кетебиз. Бүгүн эле алып атасызбы? Же буга чейин алдыңыз беле? Алдыңыз беле буга чейин? Жок, биз жаңылыктан келдик эле, мына жакшы. Азыр бүт бар, как положено, жакшы эле алдыңыздар, Маке, достор, ушинтип Баткен шаарынын жашоочулары ушул жерде Тегерекчетте жашаганын бүт бары келип гуманитардык жардамын ушул жерден алып кетип жаткан мезгили. Сиздер салып берген нерселердин бүт барын ушинтип алып кетип отушту. Достор, биз азыр бул границага келдик. Меникини полный тоноп кеткен. Ушинтип тоноп, андан кийин бүт барын өртүп кетишиптир да, достор. Чек аранын жанындагы жайгашкан базардын ичинде жүрөбүз. Тетигил жактын аркасы эле сразу Тажикстан болуп кетет экен да. Кечеле жакында той бердим эле үйгө. Көчүп кетпей ушул жерде жашап атканыңызга ыраазычылык. Мен кете берсем дагы кесе кантип Кыргызстан чек арасын көрсөттү. Эми барган сайын эле жүрөгүбүз азыр тоң эле калды, кеткем келбейт. Кайра өчөс онайга келип жашагым келет. Чек арада жайгашкан үй. Чек арадан ар көздөй басканда эле уже Тажикстан тараптын үйү болуп калат. Сол эми